Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Орусия 15-январда кошумча мобилизация жарыялашы мүмкүн. Мындай божомолун Украинанын коргоо министрлигинин башчылыгын башкармалыгынын өкүлү Андрей Черняк билдирди. Анын айтымында 5,5 миллионго чейин орусиялык жаран мобилизацияланат. Жарлыктын долбоору бар. Бул жолу мобилизация мурдагыдай эле чоң шаарларда, анын ичинде Москва жана Санкт-Петербургда ишке ашат дейди ал. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 5-январда Орусия мобилизациясынын кезектеги толкунуна даярданып жатканын кабарлаган. Москва мобилизациянын кезектеги айланпасын өткөрүү ниетин жарыялай элек. 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген Орусиянын президенти Владимир Путин 21 сентябрда жартылай мобилизация жарыялаган. Өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу 2022 жылы 28 октябрда Путин менен жолуккан учурда мобилизациялык чаралар аяктаганын айткан. Анын сөзүнө караганда, мунун алкагында 300 000 адам аскерге тартылган. Булак азаттык. Кудайдан улуу же артык боло албайсың. Камчыбек Ташиев социалдык тармакка билдирүү жарыялады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Фейсбуктагы жеке баракчасында кечиримдүүлүк тууралуу билдирүүсү жарыяланды. Анын билдирүүсү орус тилинде жазылган. Биз көпчүлүктү дээрлик баарын кечиришибиз керек. Биз да башкаларга окшоп жөнөкөй адамдарыбыз. Эмнеге кечирбейсиң? Сен эмне Кудайдан да бийиксиңби? Кудай кечирет, а сен кечирбейсиң. Сен кимсиң? Сен 8 миллиардтын катарындагы адамсың. Сен Кудайдан улуу же артык боло албайсың. Биз эл катарында карапайым адам катары калабыз жана жок болобуз деп жазган. Учурда социалдык тармактын колдонуучулары анын билдирүүсүнүн астына түрдүү пикирлерди калтырып жатышат. Булак суперкежи. Ноокатта мечиттерде уурулук жасап жүргөн 27 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ош облустук милициясынан билдиришти. Маалымдалгандай, 2022 жылдын 11 декабрынан 12 декабрына караган түнү милицияга кабар келип түшкөн. Анда Ноокат районунун Көкжар айыл аймагында жайгашкан Жейде Борбордук мечитиндеги темир кутучада турган 46 000 сом акчаны белгисиз атуулдар уурдап кетишкендиги тууралуу кабар беришкен. Жогорудагы маалымат каттоого алынып, кылмыш иши козголгон. Ыкчам иш-чараларынын негизинде Баткен облустун 27 жаштагы тургуну жаран шектүү катары кармалган. Анын Ноокат районунун аймагында жайгашкан бир канча мечиттерде оорулук жасаганы аныкталган. Учурда тергөө амалдары уланууда. Булак суперкежи. Президент өлкө аймагындагы аэропорттор оңдоодон өтөт. Нарын, Казарман, Кербен жана Талас аэропорттору оңдоодон өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал учурда Каракул аэропорту жаңы салынып жатканын, иш кызуу жүрүп жатканын билдирген. Кудай буйруса, июнь айында ишке берилет. Эл аралык аэропорт болот. Бул аэропорт бүтөрү менен Нарын, Казарман, Кербен, Талас аэропорттору оңдоодон өтөт. Ички аба каттамдарды активдүү учурабыз дейт Жапаров. Булак суперкежи. Чеченстандын Алхан-Кала айылында тартип сакчылары 20 тургунду алып кетти. Кармоонун себеби айтылган жок. Бул жолду маалыматтарга караганда алар Грозныйга жеткирилген. Чечен оппозициясынын Бир Адат жана НИСО телеграм каналдары айылдын тургундары уурдалганын жазышты. Маалыматты айыл тургундары Кавказ Релли сайтына тастыкташты. Бир Адат каналы алар кыйноого алынганын, кармалгандардын экөөсү абалып, абалы оор экени ырасталганын кабарлады. НИСО билдиргендей, уурдалгандар Чеченстандын ички иштер министри Руслан Алхановдун уулу жетектеген Грозный облустук ички иштер башкармалыгынын аймагында жашыруун абактарда кармалып жатканы тууралуу божомолдор бар. Республиканын ички иштер министрлиги буга комментарий берген жок.
2019 жылдан 2021 жылга чейин Чеченстанда 4984 адам дайынсыз жоголгон. Республикада жыл сайын жоголгон 1700 кишинин 20-30 гана табылат. Бул тууралуу РИА Новости мамлекеттик агенттиги 2021 жылдын аягында Орусиянын ички иштер министрлигинин ачык маалыматтарына таянып жарыялаган. Эл аралык коомчулук республиканын жетекчилигин адам укуктарын одоно бузат, жарандарга райымсыз мамиле жасайт деп айыптап келет. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров айыптоолорду четке кагып, республикада жашыруун түрмөлөр жок экенин билдирген. Оппозициялык блогер Ибрагим Янгулбаев өзү отурган жашыруун абак тууралуу жана кыйноо учурунда Кадыровда катышканы жөнүндө айтып берген.